Урматтуу мекендештер, баарыңыздарга кечки салам. Биздин каналга катталып, жакындарыңыз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Өзүңүздөр билгендей, кечээ күнү өлкөбүздө Сузакта болгон аянычтуу окуя боюнча жаңылыктардан көрүп отуруп, чындыгында жүрөк түшүп калды эле. Сузакта сынак учурунда окуучуларды унаа сүзүп кеткен окуяга байланыштуу айдоочу камакка алынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги маалымат берди. Ошондой эле ведомствода министрликтин орун басары Октябрь Урманбетов окуяны жеринен көзөмөлдөө үчүн аймакка жөнөп кеткендигин айтты. Андан сырткары Кырсыкты Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жеке көзөмөлүнө алды. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, Кырсыктан жабыркап ооруканага кайрылган саны азыркы тапта 32 адамга жетти. Эскерте кетсек, 2 майда саат 11:30 чамасында Сузак районунун Көк Арт айыл өкмөтүнүн катмы эс алуу жайында Манас айтуу боюнча республикалык сынактын алкагында флешмобко катышып жаткан окуучуларды Hyundai Porter унаасы белгисиз себептерден токтоп турган жеринен жылып, окуучуларды тебейлеп кеткен. Катуу жаракат алган балдар жандандыруу бөлүмүнө жаткырылып, айрымдарына тез арада операция жасалды. Мен азыр жаңылыктарды көрүп отуруп, бир аз өзүмө келип, бир чети кубандым деп айтсам дагы туура болот. Эмнеге? Анткени 12 бала жабыркап, 5 бала катуу акыбалда жатат экен. Кандай болгон күндө дагы эң башкысы баштары аман экен деп мен ойлойм, бул баарыбыз үчүн эле сүйүнүчтүү кабар болсо керек. Ошол коопсуздук маселесин бузган жетекчилерди, жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилерин же болбосо борбордук орган жетекчилерин кимиси болсо дагы биз сөзсүз түрдө иликтеп жоопко тартабыз. Ушул маселенин баардыгын урматтуу президентибиз мага жеке тапшырманы берип, ушул барып ушулардын баардыгын иликтеп келесин деп жөнөттү. Ушул кече мен өзүм дагы командировкада болчумун. Түнү менен учуп келдим, мына бүгүн бул жака келдик. Эми ошо президентибиздин тапшырмасы негизинде ушул жабыртаткан балдарга, оор реанимацияда жаткандарга президенттин фондунан азырынча 200 000 сом акча бөлүнүп берилди ар бирине. Ал эми жеңил жаракат алгандарга баардыгына 50 000 сомдон акча бөлүнүп берди. Андан сырткары алардын тамак ашы жана башкалары каралып атат жергиликтүү бийлик органдары тарабынан. Андан сырткары азыр медиктер өзүнчө консилиум өткүзүшөт. Эгерде Бишкекке алып кете турган жабырлануучулар болсо, ата-энелери менен кошо ошол президенттин тапшырмасы менен азыр самолетти алып келебиз. Анан ошо самолет менен алып кетебиз. Азыр балдарды карап чыктым. Конечно, акыбалдары жакшы деп айтыш өтө кыйын. Ар бир баланын, даже кичинекей балдардын 8, 9, 10, 11, 12 жаштагы балдар экен. Ушулардын даже чекеси чыйылып кетсе дагы жүрөгүң ооруйт дегендей, баарыбыздын жүрөгүбүз ооруп атат. Кудай сактап дагы ушул чоң кырсык болуп бир болгон жок. Ушул жаракат менен гана токтоп калсак жакшы болот эле деген ойдомун. Жалпы окуучуларды массалуу ушундай иш-чараларга тартуу боюнча жалпы окуучуларды эми мындайда, мен бул боюнча өзүмдүн жеке көз карашымды айтып коеюн. Манас деп баардык жерде ушу Манас айтуу боюнча ар бир райондордо, облустарда тартып атышат. Бирок бул туура эмес деп эсептейм. Себеби дегенде Манасты мурда биз кичинекей маалыбызда Манасты 1-2 адам айтат эле, жүздөгөн, миңдеген адамдар көрөт эле, угат эле. Азыр болсо миңдеген адамдар айтат, эч ким укпайт. Ушул маселени дагы катуураак бир жолго коюш керек да. Эми бул жерде жоопкерчиликти сөзсүз караш керек. Мен толук 100% Камчы мырзанын сөзүнө кошулам. Чындыгында Манас айтуунун дагы баркын кетирип атышат. Соңку күндөрү мурда Манас айткан кишилер электен өтүп, анан Манасчы болчу эле. Бирок эсептелип эле кишилер Манас айтып, анан көрүүчүлөр көп болчу да. Азыр чындыгында тескерисинче болуп баратат. Толтура Манас айткандар, бирок көргөнгө эч ким жок. Мен биринчи көрүп таң калгам, бул эмне беле кылып атышат? Мени көзүмө көрүнүп атабы? Манасты ушинтип айтчу белеби депчи. Бул Манас айтканды дагы ар бир кишинин өзүнүн кызыгуусу ар жагында дээринде болуш керек. Манас айтканга чын жүрөктөн, ички дүйнөсү менен берилип, ошого кирип,
образ менен Манасты дагы Манастай кылып, өзүнүн жол жобосу менен айткандай болуш керек да. Анан баарын эле мен ойлоп атам, каалаганындагын, каалабаганындагын, ар жагында баарындагын, жогундагын чогултуп туруп эле алып ушундай кыласыңар деп туруп бирөө менен мелдешкен сыяктуу эле кичинекей балдарды талаага отургузуп алып манас айттыргандан бул эмне пайда табасыңар? Мен ушуга таң калам да. Коопсуздук деген нерсе такыр сакталган эмес. Жанагы порттердин ээсин ким коюп берди ал жака? Ал да кандай машина менен эл отурган жерге барып көрүнүп турат. Түздүк жер эмес. Машина токтогон жерде коопсуздукту эске алган эмес. Биринчиден ылдый өзүнөн өзү жүрүп кеткен. Дагы Кудайдын көзү түз экен, баарынын башы аман экен. Бирок бул жерде эмне кылыш керек? Биринчи кезекте уюштуруучуларды жоопко тартыш керек. Эгер мыйзам жолунда боло турган болсо, жол жобону карап иш жасай турган болсо, бул коопсуздук деген эң башкы орунда турат. Биздин түшүнүк боюнча андай иш чараны өткөрөрдөн мурун алдын ала коопсуздукту эске алуу менен кат жүзүндө ошол аталуу коопсуздук кызматына уруксат суроо үчүн кат жолдош керек болчу эле. Алардын уруксатын алуу менен анан мындай иш чараларды өткөрсө керек эле. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, өзүңүз чындыкты айтып атасыз. Бул жерде коопсуздукту караган эмес, шалаакылык деп аталат деп өзүнүн аты менен атадыңыз. Бирок ошол нерселерди болдурбой коюу үчүн тийиштүү жетекчиликтин дагы жоопкерчилиги жокпу? Бул боюнча кандай ойлойсуз? Мен ойлоп атам, эгер адашпасам, бул жерде УКМКнын дагы жоопкерчилигин караш керек. Анткени улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы болуп атпайбы? Булардын ишмердүүлүгү райондордо дагы жүргүзүлөт. Анткени коопсуздук кызматы бир гана Борбор калаанын коопсуздугун карабайт да. Бүткүл Кыргыз мамлекетинин жерлериндеги ар тараптуу кооптуу иштерди алдын алуу боюнча ушулардын милдеттерине кирсе керек эле. Ошон үчүн бул жагындагы сөзсүз эске алыш керек деген ойду айткым келди. Анткени бул азыркы учурда коомчулук үчүн дагы бул аябай кызык. Башкы жоопкерчилик ким тарапта деген суроого толук кандуу жоопту алуу бул ар бир кыргыз үчүн, мен ойлойм, кызык болуш керек. Учурдан пайдаланып мен дагы ыраазычылык айткым келип турат. Жакшыны жакшы деп айтыш керек. Жасалып аткан жакшы кадамдарды көрө билген бул адилеттүүлүк болуп эсептелет. Мурда мындай нерселерге анча көңүл бөлүнбөй, көз жаздымда калып кетчү. Өлкө башчы Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылык билдиргим келет. Анткени Камчы Кыдыршаевичтин айтуусуна караганда, оор акыбалдагы балдарга азырынча деп айтып атат, 200 миңден акчалай колдоо иретинде мамлекет тараптан берилип атат. Анан калган жеңилирээк жаракат алгандарга 50 миң сомдон деп. Бул да болсо көңүл колдоо ошол учурда кубаттоо болуп эсептелет. Жанагы порттердин ээсин эле жоопко тартуу менен чектелбестен, ошого чейинки иш чараларга көзөмөл салбай, алдын ала коопсуздукту бекемдебей, ушул шалаакылыкка жол берген тийиштүү кызматтын жетекчилерин сөзсүз түрдө жоопко тартуу керек. Андан кийинки иш чараларда туура эмес мүчүлүштүктөр жетпөө үчүн бул нерсе баарына сабак болуш керек. Ассаламу алейкум, бар болуңуздар. Кыргыз элим, аман туруңуздар. Көрүшкөнчө.